Сыдыкали Кожоев күн ысып сууга түшүү мезгили башталгандан бери неберелерин Баткен шаарында жаңы ачылган муниципалдык бассейнге күндө бир маал алып келип сууга түшүрүп кетет. Эгерде балдарымды бассейнге алып келбесем, көчөдөгү кооптуу чоң каналга барышат. Ал эми жаңы ачылган бассейнде баардык коопсуздук эрежелери сакталган дейт Сыдыкали Аксакал. Şu Баткен шаарында стадиондо жаңы стадион бассейн курулган. Ушуга жаш балдарды алып келип күндө 20 түшүрүп өзүм карап турам. Түшүп бүткүчөлөр. Бассейн тайыз, бар жоо удобствосу бар. Бул сууда агып бара жаткан адамды кантип куткаруу жана сууга чөккөн адамга биринчи медициналык жардамды көрсөтүү тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тобу атайын окууда көрсөтүшүүдө. Бирок бардык эле учурда куткаруучулар өз мезгилинде жетип барып, куткарып кала албай турганын айтып, андыктан сууга түшүүдө сак болуу керектигин эскертишет. Сууга кандай жерлерге түшүүгө мүмкүн эмес. Белгисиз жерлерге, может ал жерде балдыр болуп калышы мүмкүн, бутка илинип, таш, кум, да башка белгисиз жерлерге түшүүгө тейле тыюу салынат. Андан күн өтө ысыган учурда денени сууга көндүрүп анан түшүш керек. Анан спирттик ичимдиктерди ичкен учурда түшпөш керек. Анан өтө ток абалда түшпөш керек. Баткен облусунда күн ысып сууга түшүү мезгили башталганга чейин эле милиция кызматкерлери облус аймагындагы бардык сууга түшүүгө болбой турган кооптуу жерлерге барып, ата-энелерге жана өспүрүм балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бирок кайдыгерликтен улам адам өмүрүн алган кайгылуу окуялар болуп келүүдө. 2022 жылдын жыл башынан бери жаш өспүрүмдөр арасында сууга чөгүү фактысы 6 факты катталган. 2021 жылдын 6 айга алып караганда 2021 жылдын 6 айында 12 факты катталып, быйылкы жылы ошо 6 айга 6 факты катталды. Бирок 6 факты аз деп эсептегенибиз менен адам өмүрү болуппай бул жерде. Милиция кызматкерлеринин эскертүүсүнө кайдыгер мамиле жасап, тыюу салынган жерлерге балдарын жөнөткөн 152 ата-энеге ар бирине 1000 сом өлчөмүндө айып пул салынган.